Элибизде Юсуп Аласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинде бир чоң борбор ачылып жатат. Бул борбордун ачылышы 2022 жылдан бери өзүнүн кичинекей тарыхы бар. Биринчиден бул эл аралык түрк мурасы жана маданияты фондунун колдоосу менен Улуттук университетте түрк дүйнөсүндөгү биринчи ушундай борбор ачылып жатат. Негизинен ушул борбордун негизги миссиясы ушул түрк дүйнөсүнүн тарыхыны, анын тилини жана илимий иш аркылуу ошолорду дүйнөгө чагылдыруу болуп эсептелет. Мына акыркы жолку сиз билгендер биздин ошо эл аралык фонддун президенти Ақтоты Райымкулова негизинен ушул 5-6 аспектке токтоду. Ушул Улуттук университеттеги ачылган борбор бул ушу түрк дүйнөсүндөгү илимий изилдөөнүн бир борбору болот. Мына бүгүн ошо салтанаттуу ачылышта турабыз. Азыр ушул ачылуу аземиндеги биринчи сөздү Юсуп Аласан атындагы Улуттук университетинин ректору Сарс Шөнтөй Көлесен. Идея жакшы экен. Биз жетекчилик тарапынан колдойбуз. Андан ары өнүктүрөбүз. Себеби бул жерде кайта багыттары дагы биздин университет үчүн актуалдуу багыттар экен, керектүү багыттар экен. Идея ушул 23 жылдан бери Кайрат агай менен Алай Беканович идеясы менен даярдалып келген экен. Эмесине чыгып аткан мен жетекчилик тарабынан, администрация тарабынан борбор андан ары иштеп кетишине колубуздан келишти. Эмки сөздү азыр биздин ушу түрк мурасы борборунун жетекчиси Кайрат Медербекович. Чоң рахмат. Биринчи биздин аземин катышчылары биринчиден тереңирээк билдирем, келип кетип жаңы жылдын астында ушундай бир аябай жакшы окуя ачып атасыз. Түрк мурасынын борбору негизи 2 жыл иштелип, азыр Кудай буюрса эмесине ачылышына катышып атабыз. Эмки жылы буюрса ошо аталган эл аралык фонд менен түрк маданият жана мурасынын фондунун штаб-квартирасы Бакууда жайгашат. Ошол менен тыгыз байланышта болобуз. Алардын планында негизи 4 мамлекетте Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан жана Турцияда эң башкы мындай белгилүү университеттерде ошондой борборлор ачылышат. Өзүңөр билесиңер, биз азыр аябай терең тыгыз байланыштабыз түрк мамлекеттери менен. Бул жакында эле ноябрда 11-чи саммит өттү. Мамлекет президенттеринин катышкан саммит өткөрүлдү. Ошондо ошо маданий жана гуманитардык сферада биздин байланышыбыз, биздин кооперацияда болобуз. Университеттин арасында өтө бир маанилүү мындай берилди да. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай буюрса бул центрдин келечеги экен. Биз ошо борбордо негизи эки багыт бар. Бул история жана история тарыхта тарыхый институт менен жана кыргыз филология деканаты менен биз иштейбиз. Биякта конференция өткөрөбүз, изилдөө өткөрөбүз. Кудай буюрса регионалдык деңгээлде ушундай жакшынакай жумуш иш-чараларга барып университеттин атын чыгарабыз деп, ошон үчүн сизге чоң рахмат. Ушундай ишеним көрсөтүп, биз борбордун өзүңөр көрүп атасыңар, эң жакшы жакшынакай сонун аудитория берилип атат. Бул дипломатияда өзүнчө белги эсептелет. Ошон чоң рахмат. Кудай буюрса бул борбордо бир топ конференция өткөрүп, деп чыгарып, изилдөөнү өткөрүп, университеттин рейтингин көтөрүш Рахмат. Эми урматтуу коллегалар, калган жакшы сөздөрдү ичинде айталы, азыр ачуулалы.
Bırak içindeki yazımda için dolu kamsızlığı bizim yer aralık Türk madaniyatı ve murasıl fondu arasında daha жаңа жылдан кейін kamsızdalar. İçinde daha çoğun hazırkı zamanlar konferans bayramışlar uyuşturulады bu жерге. Бүгін азыр Ұлттық университет өзінің күшіменен қойылған. Салтанатты